Tomчугамын түбү жок, саналарга батамын, бийиктерге жетелейт ак батасы атамды. Артисттер келди, ана мына дейт да, мындай мага ошол итти жакпайт. Үй тойлорго барып, ошондон мен чыкпай койдум да, ошол нерсени жактырбайчы. Артисттер келди, ырда деп ушундай сыяктуу нерселер жакпайт. Бизе көбүз кездешкен жер күндө кечинде, сырымды угат айтып берген мен чечиле. Уялып кала берем да эженин алдындачы. Билтеген качан кылган экен ал. Эжекем. Ооба. Ошон канча жаштасыз азыр? Негизи айтпайм көп. Неге? Билбейм, жакпайт. Ушу жашым айткан, эми кыз эмесмин, конечно. Кыздардай болдум. Жок, билбейм, негедир айткым келбейт. Кат жазды бала атага, башыңды коюп катага, оруңду жерден көтөрбөй, айылыңа барып бир көрбөй жүрөмүн, жетпей батаңа. Tomчугамын түбү жок, саналарга батамын, бийиктерге жетелейт ак батасы атамды. Издеп жүргөн бейишиң таманында апанын, азаматты эр кылган ай батам унутурбайбы, жашоодогу дөөлөтүң ай атам унутурбайбы, жаман жүрсөң ичинен ай капа унутурбайбы, төгөнбөгөн берекең ай апа унутурбайбы, үйүңдөгү базарың ай бала унутурбайбы. Көзүңдү ачып жумганча кеч кирет татаң атат, сыйлашалы кел досум, өмүр өтүп баратат. Тирүүлүктө адамдар бири-бирине аманат, бешик көркү бөлөнгөн ай бөбөк болот. Ася апасы, атасы, эки бир тууган, чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася Мой О тиркемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү жана 3 жеке бөлмөлүү болду. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Агасына иниси ай жөлөк болот турбайбы, бир туугандар бир үйдө ай өзөк болот турбайбы, бой жеткенде үй жайың ай бөлөк болот турбайбы, карыганда неберең ай эрмек болот турбайбы. Ашың менен урганды, ашың менен тосуп ал, турмуш деген татал жол, жакшы чөйрө күтүп ал. Түбөлүктү жарыңды алып качпай сүйүп ал, жалынсаң да токтобос ай өмүр болот турбайбы, назиктердин назиги ай көңүл болот турбайбы, тууганыңдан жакыны ай коңшу болот турбайбы, акыретте жаныңда ай досуң болот турбайбы,
балалыгың жомоктой ай эсте калат турбайбы өмүр өтсө бул денең ай жерде калат турбайбы өмүр өтсө бул денең ай жерде калат турбайбы бектер кетип кайыр эле ай элдер калат турбайбы. Браво. Үнүңүзгө береке. Кандай сонун тексттер. Бүгүнкү кавер шоу программабызда Рыскелди Сатпалдиев бизде конокто. Куш келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Дагы бир жолу ушундай бизди чакырганыңыздарга чоң рахмат. Жалпы кыргыз элинин Кудайым буйрса кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дейли. Чоң рахмат. Негизи бул берүүгө биз мындай таңдап бирге чакырабыз. Себеп дегенде өзүңүз көрүп тургандай жандуу ырдоо керек болот. Бүгүн кечке сизди ырдатабыз. Даярсызбы? Буйрса. Эң эле мындай хиттерлардын бири деп айтсак болот. Ушул санаторыңыздар болду окшойт, менин ушу чыгармачылыкка аралашкандан берки эң популярдуу болгону ушул. Канки эженики, эженики бар да. Башка бар. Анан айтып кетсеңиз, мындай кантип ырдап калдыңыз эле? Эмне себептен сиз Каникей айым экөөңүздөр чогуу бир дуэт ырдайын деген чечим кимдин тарабынан сунушталган? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Биз ошо Каникей эжекебиз менен чогуу бир жылда ошо филармонияга жумушка кирип калганбыз. Ошо жумушка киргенде анан дуэт ырдаш керек болгон. Негизи бул башында Аксай Мукамбет уулу деген байкебиз бар. Мына ошол байкебиз менен ушу үчөөбүз ырдаш керек болгон. Биринчи башында үчөөбүз ырдап жүргөнбүз. Ошол биринчи чыгып ошо көп пабликтерге сайттарга чыгып кеткен видео биринчи ошол үчөөбүз ырдаганбыз. Менин гана ырдаган чыгып кеткен. Үчөөбүз ырдаганбыз бирок ошол жерде. Бул сунушту болсо Улуттук филармониянын директору Арапбаевич Кыргызбай Осмонов өзү сунуштаган экен да. Ошол үчөө ырдасын деп. Анан ошондон ырдап калганбыз. Анан кийин эптен себеп болуп Аксай Мукамбет уулу ырдабай калды байкебиз. Анан Ошко концертке барганбызда ошондой болду. Анан Каникей эжекебиз ырдашыбыз керек болду. Анан эжекебиз ырдадык. Ырдагандан кийин Оштон жакшы мындай эл жакшы кабыл алды. Андан кийин Бишкекке келип, анан клипин тартып, съемкасын кылып, записин кылып, анан чыгардык да. Ошондой болуп ырдап калганбыз. Сон, ал эми бул Супер KG порталына келген биринчи маегиңиз экен, Супер Инфого, Ооба. Эми чынын айтайын, бул Супер Инфо, Супер KG сайтын биз ошо мектепте окуп жүргөндө кичинекейибизде окучук да. Эми каялданып койчук го мындай. Кайсы бир учурда маек берип калсам деген, Учурда ушул бир убакыт келсе, бир ушул сайтка барып, эми ал ошо биз кичинекейибизде мисалы мындай немене да мындай. Ал Супер KGнин биринчи башка барагы деп коебу, ошол бетине чыккан бул хит да уже. Ооба. Анан жылдын жыл жыйынтыгы чыкчу Супер Инфо деп аларды окуш көрчүк да. Жылдын эң мыкты ырчысы деп, жылдын эң мыкты актеру деп көрүп анан бизге өзүнчө бир мотивация деп коебу, эмне дейт, ушундай сыяктуудай бир ырдасак деп көбүнчө ошентип неме кылчык. Эми Кудайым ушул күнгө буйруган экен да келип калдык. Азыр анда кыялыңызга жеткен бир күндөрдүн бири болуп атыптыр, Ооба, эми ушул Супер KGнин, Супер Инфонун немелерин окучук да, газеталарын окуп калчык да мектепте жүргөндө. Анан башка бетине чыгыш деген эми азыркы ошол маалда чыгып, ошол маалда хит болуп жүргөн ырчы байкелерибизден сурап калабыз да. Анан сурасак ал жака чыгыш өтө кыйын эле дейт да. Анан кичинекейибизде ошондой нерселерди көрүп, анан еще Супер Инфонун жанагы башкы бетине чыккан ырчыларды немелерин кесип, прям чаптап, чаптап ошондой болчу. Эми кичинекей болчук, жаңы анкета деген сыяктуудай бир немелерге чаптап, анан дневник жаңы күндөлүктөрүбүзгө чаптап, ошондой болчу. Анан эми Кудай буйрса бүгүн буйруган экен, келип калдык. Сон, канча жаштасыз азыр?
Негизи айтпайм көп. Эмнеге? Билбейм, жакпайт. Ушу жашым айткан. Эми кыз эмесмин, конечно. Кыздардай болдум. Жок, билбейм, эмнегедир айткым келбейт. Жаш элем. Сизден кичүү болуш керек. 99. Жок, 2000. жок. Жок, билбейм, эмнегедир айткым келбейт. Көп жерге барам. Көп интервью. Эмне улуу көрүнгүңүз келеби же кичүүрөөк? Кичүү көрүнгүм келет. Ага. Чоң. Негизи чоң деп эсептешет. Көбүнчөсү. Азыр мен дагы чоң деп эсептедим. Негизи көпчүлүгү себеп костюм кийип алып сахнага чыгып ырдаган мени бир 93, 95 деп ушинтип элестетишет экен негизи көбү. Анан жаны, сен кичинекей эле бала турбайсың деп ушинтишет да. Ооба, чын айтканда жаныңыздан анан башкача стиль менен кийинип жүрсөңүз такыр эле башкача көрүнөт экенсиз да. Негизи көрөрмандарга азыр Суперкежинин көрөрмандарына өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз болот кененирээк. Менин аты кайсы камерага сүйлөйм? Бул камерага. Менин аты жөнүм Рыскелди Сатыбалдиев. Жалал Абад областына караштуу. Негизи көп айтылат, көп Жалал Абад областына караштуу Шайдан айыл өкмөтүнүн Алма айылы деп биздин документибизде жүрөт, бирок Ленин жол деп да жүрөт, ушундай сыяктуу. Ленин жол Алма айылынан болом. Ошол жакта өсүп чоңойгом. Ошол жакта мектепте окугам. Анан Жалал Абадта дагы, Жалал Абад шаарында дагы ошол Бекмамат Осмонов деген номер 5-гимназия бар, ошол жакта окугам. Сон чыгармачылыктан бөлөк дагы эмнелер менен алек болосуз негизи көбүнчө? Чыгармачылык дегенде той кирет да чыгармачылыкка. Ооба, мисалы гитара черткенден, ырдагандан башка кайсы бир өнөрлөрүңүз бар деп суралайынчы. Футбол ойнойм. Жакшы көрөсүз. Бир жумада 7 күн болсо, ошонун 5 күнү футбол ойнойм. Күндө жетишесиз демек футболго. Тойду жылдырышым мүмкүн, бирок футбол жылдырбайм. Ошондой. Андан башка эмне кылам башка? Оюм бар эле ушу творчество. Чыгармачылык. Студияга барам, студияда эле көп күнүм өтөт. Анан той бойлорго ушундай жакшылыктарга барабыз. Анан футбол эле ойнойм. Анан ушу бир жуманын 3 күнү баняда мончода өтөт. Сонун экен. Тойлорго көп барам деп калбадыңызбы? Анан негизи ырчылар азыркы учурда көп мындай каражат табышат болуш керек тойлордон. Негизи эң эле мындай каражат тапкан булаңыз кайсыл жер? Филармониябы же тойбу же кайсы жактан көбүрөөк табасыз? Эми филармония деп айтса деле болот. Эми филармониядан, мисалы, филармонияда иштегенибиз үчүн мамлекеттик иш-чараларды ырдайбыз. Ал жактан дагы өзүнчө бир акча түшүп калат. Бирок тойдогудай эмес да. Тойдон тапкан акчаны, мисалы, филармонияда бир 2 ай, 3 ай, может, мисалы, бир күндө ырдаган жеримен. Мисалы, бир күндө бир кирип, бир выступление кылып, бир ырдаган жеримен тапкан акчамы, может, 2 ай иштешим керек. Ар кандай болот, бирок көбүнчө той эле. Филармонияныкы деле жакшы, Кудайга шүгүр, ал жердики деле. Мындай иштеп тапкангабы, мынтип ошол жерге барып, кечке жүрүп, ушундай болгонгобу, ал жердин айлыгы мындай берекелүү да, көп нерсени бүтүрүп алам. Мындай майда чүйдө, муну деген бир айда, мисалы, ал жок болуп калса, ал тегин проблема болуп кетет да, бирок анын айлыгы менен, филармониянын айлыгы менен алар жабылып кетет да, көрүнбөй калат көзгө. Тойдогу акча бат эле бүтөт. Ал той бат деген. Бир нерсе болуп бир жерге бересиң же болбосо бир нерсе аласың, ошентип жок болуп кетет. Бирок Кудайга шүгүр. Мен чынын айтайын, азыркы жашап аткан жашоом, азыркы жүргөн жашоомду 10 жыл мурун иттей кыялданчумун да. Өзүм машинам болсо, футбол ойночумун да Алмалада. Футболдон чыгып, денең баары ооруп, машинаң болсо, машинага отуруп кетип калсаң үйгө деп, ушундай сыяктуу да. Азыр барбы? Азыр бар, Кудайга шүгүр. Колдон келишинче алган алып, айдаган айдап атабыз эми. Ошол кийгени кийип атабыз. Ошо бир 10 жыл дебейин, 4 жыл мурун, 2020-21 жылдары
курсак тойгоз ушундай проблема эле да. Тойго эч ким чакырбайт, той болсо кээде болот. Анан бир гана ушул үй тойлорго чыкчубуз. Аккордеон менен өзүм аккордеон ойнойм. Ошо дос балдарым бар эле, ошолор менен аккордеон ойноп, мен жанында шылдырак ойноп, сүйлөп, ошентип акча тапчык. Азыр эми Кудайга шүгүр, мынтип барган сайын ар ким менен таанышып, өзүнүн бир жолдор чыгып, мындай жаңы жылда өзүнчө бир корпоративдер болуп, ага барып, Москвага барып келип атабыз, Чаллого, Тошко барып келип атабыз дегендей, ошондой сыяктуудай бир эл бир аз таанып, ошенткенден бери бир аз жеңил болуп калды. Ошо. Негизи эле мындай ырчылардын жашоосу мындай жеңил туюлат да. Баары бир деп коет, анан акча таап алат, анан келет, анан өзү каалагандай жашайт депчи. Анан ушул жаман жактары дагы, бир терс жактарын дагы айтып өтсөңүз. Негизи эле ырчылыкта, тойго барганда кандай учурларды мындай жактырбайсыз? Мен үй тойго барганды жактырбайм. Үй тойго деген барсаң, артисттер келди, ана мына дейт да. Мындай мага ошол итти жакпайт да. Артист деген Артист жок, нормально. Артист деп айтса жакшы. Мисалы досторум айтат, артист досум кел депчи, ушундай сыяктуудай. Эми алардыкы мага катуу тийбейт да. Анан мындай жөнөкөй мындай ушундай үй тойлорго барып, ошондон мен чыкпай койдум да, ошол нерсени жактырбайчы. Сарказм сыяктуу угулат. Мындай кызыктай угулат да, жакпайт, эч жакпайт. Артисттер келди, ырда деп ушундай сыяктуудай нерселер жакпайт. Анан ресторанда андай эмес да, тамада менен сүйлөшөсүң, барасың, ырдайсың, эч ким менен да жолукпайсың да, эч ким менен да сүйлөшпөйсүң. Сүрткө чөйм дегендер болуп калат, алар менен сүрткө чөйсүң, лишний эч ким менен сүйлөшпөйсүң. Бир канча бир 10 минут болосун, кетип каласың. Мындай жеңил туюлушу мүмкүн. Ооба. Себеп дегенде мисалы барат, эки ырдайт, $300 алат, $400 алат, $500 алат дешет да. Бирок ошол $500, $300 алыш үчүн ал жок эле дегенде бирөөнө жеңил келет, бирөөнө мындай шашпай жайдан келет. Мисалы мен айтып атпаймынбы, мен 5 жыл Куренкеевде окудум, андан кийин 3 жыл иштедим, анан азыр Бешеналия окуу жайында университетте окуп жүрөм. Ошолордун баарын чогултканда мен жүргөнүмө азыр, мисалы азыр тойлорго барып акча таап калганыма 2-3 жыл эле болду. Эме ресторандарга барып ырдап калганыма. Ошол нерсе жетиш үчүн мен 10 жылдай жүрдүм да. Мисалы бирөөлөргө жеңил келет, кандай? Бир кавер ырдап коебу, же болбосо мындай бир ырдап, Инстаграмга же болбосо ТикТокко киргизип алып ушундай элге тарап кетип, анан ошондон эл баары таанып, анан тойлорго чакырып деген сыяктуудай. Алардыкы кандай болот билбейм, мисалы мага жайдан келди да, прям. Анан мага айтышат да, звезда анан кандай экен депчи, эл тааныгандай экен. Мен ошол 10 жыл, 8-9 жыл ушу Бишкекке жаңы келгенде кандай жүрсөм, дагы эле ошондоймун да. Өзгөрүлгөн жок. Мындай байкалган жок. Өзгөрдүм, может, эми ар ким ар кандай көрүнөт, туюлат. Мага эч нерсе сезилген жок да, мисалы. Бир 2-3 ырыбыз бир аз эл көрүп, эл таанып, эл жакшы көрүп калды. Ал деле өзүмдүн ырым эмес. Ошо ырдап калдык. Ошолор эл жакшы көрүп, ушинтип калды. Кудайга шүгүр деп айтам, Кудайга шүгүр эле дейм. Анан таанымалдуулук жагып атабы? Негизи ошол айтып атпаймынбы, мындай сезилген деле жок магачы. Мынтип укмуш, таанымал, көчөгө чыксаң элдин баары тааныйт деген сыяктуудай жок. Мынтип кыялданчубуз, мындай жанагы гайгилер тосот го. Тосгондо мынтип праваңды карап, ушул келди кандай деп ушинткендичи. Ошол нерсе жакшы да магачы, мынтип байкелерибиз менен жүрүп калабыз да. Мисалы канки эже менен жүрүп калабыз. Кармайт да, гай тоскондо. Токтоп туруп, канки кандай деп эле кой берип жүрөт да, мындай немесин жазып берип, мындай проблема кылбайт да, ызычы кылып, анан тиги жок, мунун жок деп ызычы кылбайт. Эмнеге токтотту, ошону алат да, протокол жазып берип коет, ушундай сыяктуудай. Бир эки жерлерде болот да,
бергиси келди кандай деп таанып калгандар, унчукпай мейли бара бер деген сыяктуудай. жол эрежесин көп бузат окшойсуз негизи кандай айдоочусуз? Мен негизи жайыл айдайм, шаар жетти жай айдайм. Еще азыр мынтип кар жаап бир аз жолдор тоңуп жайыл айдайм, бирок мындай алыс жолго чыкканда трассага деп коет го, трассага чыкканда ал жерде деле жайыл айдайм, мындай бир темп менен эле айдайм, бирок кээде айдап коебуз, мындай катуураак айдап коебуз, бирок спокойно эле мындай шашпаган эле немемин, водительмин, айдоочумун, көп деле шашпайм. Мына силерге деле келдим, 15 мүнөт адашпасам, бир 15 мүнөт эрте келдим, жай айдап келдим, күтүп отурдум да, анан бир 10 мүнөт же 5 мүнөт калганда жаздым да, мен келдим депчи. Сиз ушул жакта эле туруп анан күтө турдуңузбу? Ооба, мен убактысы келгенде мага 2 деди, 2 5 мүнөт калганда Демек жаздым. аябай убагында келген адамдардын катарына кире турбайсызбы, же кечигип калган убактарыңыз көп болобу, же убагында келесизби, мындай принципке коюпчу? Негизи ушул нерсени кантип эжемден үйрөндүм менчи. Кантип эже мисалы 6га бара турган жерге ал мага 4тө чалат да. Чыктыңбы, келатасыңбы депчи. Себеп көбүнчө мен кечигип калам да, 5 мүнөт же 6 мүнөт, может 10 мүнөт, бирок 1 саат, жарым саат дегендей жок. Бир аз кечигип калам. Уялып кала берем да эженин алдындачы. Билтеген качан кылган экен ал эжекем. Ооба. Анан ал эжем дагы ушундай пунктуально да, убагында барат. Даже жарым саат мурун барып күтүп отурат да. Ошол нерсе мынтип жукту, мындай ошол нерсе жага баштады да мага. Бир 10 мүнөт эрте барып күтүп, убактысы келгенде чалам. Келдим мен депчи. Анан колдон келишинче кечикпеген аракет кылам. Негизи кечиккен адам мындай көп нерседен калып калчудай эле сезиле берет да магачы. Мындай болбойт бул деген сыяктуучу, жөн эле койчу депчи. Кечигет барып деген сыяктуу. Ошо кечикпеген аракет кылам колдон келишинче. Анан ыр таңдоодо эмнелерге көбүрөөк көңүл бурасыз? Эң биринчи сөзүнө, Текстке? сөзүнө, анан оонуна, мисалы эми бир аз азыр жайдан биле баштадык. Элге мисалы филармонияда ырдаганда, элге оркестр менен ырдаганда, элге кандай ыр өтөт, элге кандай ыр жагат деген сыяктуудай эми бир аздан сезе баштадык. Анан көбүнчө ушу сөзүнө, оонуна. Негизи сиз айтып атпайсызбы, мен деген мындай улуураак көрүшөт адамдар депчи, жашымды улуу кылышат деп. Балким бул сиз ырдап жаткан ырларды мындай мааниси терең да, аябай оор ырларды ырдайсыз. Анан ушундан уламын деп да ойлобойсузбу? Ооба, ушундан. Көбүнчөсү. Насаат ыры деп, мисалы санаат ыры деп, бул ырларды мисалы элибизден ары өтүп калган адамдар ырдайт да, өзүнүн неберелерине, өзүнүн инилерине, жакындарына, өзүнүн кичүүлөргө санаат, насаат деп ушундай ырдашат да. Анан бизге ушул нерсе буйруп калыптыр да. Анан ырдаш керек болду, ырдадык. Анан бул нерсе элге жакшы өзүнүн бир таасирин берди, может жакшы өттү элге. Анан ошондон хит деп ушундай жакшы дуэттешип атат. Анан бул нерсени эч качан мынтип ушундай дебей эле коюшса болмок деген сыяктуу нерсе жок. Бирок бул нерсе дагы бир өзүнүн жакшы сон жерлери, сон нерселери бар. Ошол көбүнчө ошол деп ойлойм. Ошол оор ырларды, мисалы Кең дүйнөнү ырдайм, Арыз атымды ырдайм. Замирбек Үсөнбаев деген мына биздин акындардын атасы, ошол кишинин дагы бир кечирип кой деген бир жакшы бир чыгармасы бар. Ошону ырдап жүрөм. Кенже Көбөков эжекебиз ырдайт. Аны да чыгарганбыз. Анан санаат ыры бар. Анан ошо Чубак Сатаев атабыздын дагы бир 2-3 ыры бар менде. Ошолорду ырдап жүргөнгө эл мындай чоң жаш улуу дегендей кабыл алышат да. Жапжаш эле баламын. Жапжаш эле баламын. Анан айтып өтсөңүз, жана айтып калбадыңызбы ушул мен деген ырларды даярдап койгом, бирок чыгарбай атам. Эмнегедир бир нерсе кармап атат депчи. Анан ошол чыгармалардан бирөөсүн азыр суранбайлыбы? Ооба, азыр ошону ырдап берейин. Анан бир эксклюзив. Кудай буюрса,
сиздерди чакырам, бир жакшы жаңылыгым бар. Эми азыр точно чечиле элек, бирок болуп калганда эле сиздерди чакырам. Эмне жаңылык? Айтып берейинчи, азыр супер кежүүгө келип аткандан кийин айтып калыш керек. Кудайым буйруса мен өзүмдүн жеке концертимди берейин деп атам. Качан? Жаз. Точно датасы чечиле элек. 2025 жаз, Жазда Кудай буйруса. Сиздерден бир репортаж кылып кетесиздер деп суранам. Ошо убакыт жакындай берсин, өзүнүн датасын чечейин, анан баары даяр болгондон кийин анан сиздерге кабар берем. Ошол азыр ушинтип негизи концерт бергенге эртеби же нормально элеби, мындай убактысы элеби деп ар-сар болуп жүрөм негизи. Бирок бергим келип атат. Бергиңиз келсе анда бериш керек анткени. Бергим келип атат. Анан Кудай буйруса датасы чечилип калганда мен сиздерге кабар берем. Сон, албетте барабыз. Азыр кайсы чыгарманы аткарайын деп атасыз? Азыр мен өзүмдүн оонума жазылган бир ыр бар. Мен өзүм укмуш оончу эмесмин, бирок бир аз жазып коебуз. Мындай кыңылдап жазып, анан ушул ырга, ушул оонго бир текст жаздырдым эле. Кондос Качкынбаева деген биздин эжекебиз бар. Мына ушул эжекемдин сөзү. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Супер инфодо биринчи жолу ыр деп атасыз, эл алдында. Негизи эле. Супер инфодо эмес, негизи эле. Эл биринчи жолу угат деп ойлойм. Бул ырдын темасы коюлу элек. Ыр жазып аткан адам койгон эмеспи темасын? Жок, койгон эмес. Мен муну жаздым, ал эже текстин жазып берди мага. Анан темасы узун болуп калат же кыска болуп калат же мындай көп ырлар бар да, андай сөздөр, тексттер. Анан кое албай ушундай болуп жүрөм. Бул ырыма текст тема коем дегендер болсо жазып коюңуз. Ооба, комментарийге жазып койгула. Биз экөөбүз кездешкен жер күндө кечинде, сырымды угат айтып берген мен чечиле. Ошол орун, ошол күндөр барбы эсиңде? Унуттуңбу бөлөк салым сезимге? Сенсиз тосуп таңды менде күнөө бар бекен? Нурун чачкан жамалың чыкпай койду эсимден. Кайырмакка илинген канчалардын бири мен, сезим менен ойногон сенин сүйүң бир ирмем. Канча жүрөк ыйлады экен сени тандаган, канча жанды сүйөмүн деп колуң кармаган. Сезим менен ойноп жүргөн сага таң калам. Күтпөй кийин күндө бирин жандаган. Сенсиз тосуп таңды менде күнөө бар бекен? Нурун чачкан жамалың чыкпай койду эсимден. Кайырмакка илинген канчалардын бири мен, сезим менен ойногон сенин сүйүң бир ирмем. Сонун чыгарма экен. Аябай сон. Биз экөөбүз деген теманы коелу деп, бирок көптөгөн ырларда ушул тема деп койгон эмес окшойсуңар, Ооба.
бул негизи тема коюш деле бир жакшы роль ойнойт да неменин чыгармага элге бир сиңип кетишинечи. Мисалы илгери дейм да, Рыспай Абдыкадыров атабыздын убагында коюлган темалар бар. Асанкалы Керимбаев атабыздын убагында темалар бар. Мисалы аларды колдонуш бизге бир аз болбой калат да. Мындай мисалы периштем десе периштем деп кое бергенде эле биз экөөбүз деп де койгон туура эмес болуп калат деп анан азыр ар нерсени ойлонуп жүрөм. Муну койсом жарашпайт, аны коем, аны жазам. Ушундай нерселер болот азыр. Эми Кудай буйрса чыгып калса ошон көрөсүздөр Кудай буйрса. Ошо. Сонун чыгарма экен негизи. Текстин атайын сиз үйрөтмө берип айттыңыз беле ушундай жазып бериңизчи деп, же даяр текст деле мындай айтыңыз? Бул мындай болду. Жанагы сенсиз тосуп таң 4 строчкасы бар болчу. Сенсиз тосуп таңды менде күнөө бар бекен деген ушу 4 строчкасы бар болчу. Ушул припевде калыш керек, калган улаш керек дедим. Дагы бир припев керек. Анан 2 куплет керек. Анан ошондон бул Демек ошол 2 сапта сиздин идеяңыз болду беле? Бир эле жери сенсиз деген жери. Бир эле жери сенсиз деген жери эле. Сенсиз деген жери эле бар. Анан аны бирөө жазып берди. Экинчи строчкасын өзүм бир беле кылып коштум. Анан калган ошентип бир жазсалабы негизи? Ошондой болот да негизи. Мисалы сонун экен. мен жанагыны көргөм. Гүлнөр Сатылганова эжекебиздин жанагы кайреле деген ыр бар. Ошол ыр чыкканда мен ошол байкелердин жанында болчумун да. Ошол эле жери чыккан. Кайреле болду. Калганын анан кийин акындар жазган да. Ошондой сыяктуу деле мында деле ошо сенсиз деген эле жери бар. Сенсиз тарайда деле жазганбыз да. Ошондон калганын улап жаздык. Сон бул чыгарма мындай жазылып калышына эмне түрткү болду? Эмнеге сенсиз деген бир текстти мындай эме кылып алдыңыз? Ушуну ырдашым керек депчи. Бул филармонияда болду. Бул чыккан жери ошо филармония болду. Репетиция болуп атат, анан ортосунда бир перерыв болду да. Перерыв болуп, анан кабинетибизге кирип, кабинетибизде ошо гитара бар, ошо гитараны алып ойноп отуруп анан жөн эле чыккан. Андай бирөөдөн сүйүп калып, анан ал мени таштап кетти деген сыяктуу эме. Просто ошол жери чыгып калган. Анан ошондон улап жаздырганбыз. Мындай сүйүүдөн нерсе болуп дегенде эч нерсе жок. Бирок ыр ошол жигитти кыз таштап кетет окшойт, Ооба. Мындай клибиндеги сценарийде өзүмчө бир ойлонуп койгон бир нере депчи. Анан эми насип этип калса, тартып калсак көрөсүздөр Кудай буйрса. Негизи мындай өзүңүздө ушундай окуя болду беле? Жок. Жакшы көрүп калып, же аябай жактырып калып деген сыяктуу. Бирок айта албай, балким окуучу кезде, балким студент кезде. Окуучу кезде мындай болгон бир неме айтып берейинчи. Окуучу кезде бир менден жашы 2 жаш улуу кызды жакшы көрүп калгам да. Эми ал мектепте жүргөн 9-8 класс болуш керек. Анан жакшы көрүп калгам, анан ага барып айтам да. Десем, сен менен кичүүсүң да ана мына деп коет. Сиз 6-класссыз. 8 класс болушум керек эле, 8 же. Тиги кыз 10 класста. Анан ошентип мен сени жакшы көрүп калдым, ана мына деп ошентип айтам, айтсам, сен менен кичинекейсиң да деп ушинтип койт да. Ушундай шагым сынды да. Антип ушундай жин келип, көрөсүң деген сыяктуу ушинтип. Барып туруп жазам. Анан ошентип мен Бишкекке келе берем. Бишкекке келгенден кийин анан мага жазып, чалып ушинтип. Өзү. Кайрачы. Жак депчи. Ошондой болгон бир жолу. Укмуш бирөөнү сүйүп, андай неме болгон эмес. 9 бүтүп кеткенсиз. 9-классты бүтүп Бишкекке келгем. Тиги кыз студент кезинде жазган турбайбы? Анда 3-курс болуп калса керек. Биринчи, экинчи курс болуп калган.
ошондой болгон. Ой, жок дедиңизби? Жок, мен сынышпайм деп. Чалса албай коюп, бирөөлөргө берип койчу дешпойчу. Клипке кошпойңуз да. Эми Кудай буйрса, негизи мындай кино тартып атпайбыз дечи. Кино тарткандарын көрүп, ушундай эмгектепчи, ушундай баалайм да менчи. Анан клип тартасың, бир 3 минутталык клипке, мисалы 5-6 минутталык видео тарта турган болсоң, ошого мисалы 1 айдай убактың кетет да. Мисалы 3 күн 4 күн деп тартасың. Анан ошону көрүп кино тарткандарга рахматымды айтам да менчи. 15 күн, 20 күн деп тарткандарга. Кудай буйрса тартып калабыз го, тартабыз. Клипин, э? Ооба. Ошол концерт бергенге чейин Кудай буйрса бир 2-3 жаңылык кылабыз го. Негизи чыгармачылык бир жолуңуз кайсы жерден башталды, эмне себептен мындай чоң сахнага чыгып ырдасам деген ой келди? Анан эң алгачкы чыккан бир чоң сахнага чыккан акыбалыңызды сүрөттөп айтып бериңизчи. Толкундануу бир болду беле? Ооба. Азыр деле болуп турат, мисалы. Чоң сахнага чыкканда. Мисалы бир ай чыкпай, анан бир айдан чыксаң кадимкидей. Башкача болот. Күндө чыга берсең билбейм. Бир күн, биринчи күн чыгасың, эртеси уже көнүп калат, 4-5 күн деп. Мындай күн сайын, күндө чыкканда билмей калат. Бир ай чыкпай, бир айдан кайра чыксаң, бир аз болот да, мындай адашып кетпейми. Же болбосо жаңы ыр болгон болсо ошондон болот. Мындай ырдап жүргөн ыр болсо, ал көп деле билбейт, бирок баары мындай бир толкунданып адашып кетпейин деген сыяктуу да эмнемелер болуп турат. Негизи мен 3-классымда ошол мектепте окуп жүргөндө, мектепте ошо окуучулар арасында конкурсту утуп алгам. Андан кийин ошентип башталган да. Ошол эл аралык конкурстарга баргам. Ал 2014 же 2013 жыл болгон. Ысык көл досторун чакырат деген бир сынак болгон, ошо конкурс болуп, ага Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, анан Кыргызстандын Жети областы. Россияда бар болчу. Жети областы, Ысык көлдүн ар бир району келген. Ошондон 15 жашка чейинкилерди утуп алгам да. Андан кийин бир жыл өтпөй, анан Бишкекке келип, Бишкекте окуп калдым да. Сен үй бүлөңүз тууралуу айтып кетиңизчи. Негизи эле чыгармачылыкта кошкон салымдар абдан чоң болсо керек. Мен атам менен апама ушундай ыраазымын. Биздин үй бүлөдөн 4-өөбүз ырчыбыз. 4-өөбүз тең окуганбыз. Азыр эң мындай үй бүлөдө 5 бир тагамыз, 5-өөбүздүн 4-өөбүз ырдайбыз. Мен ырдайм, менин иним ырдайт, эжем ырдайт, анан эң улуу байкебиз ырдайт. 4-өөбүз ырдайбыз. Анан экинчи байкем деле мындай чыгармачылыктагы эле киши, бирок сүрөт тартат, скульптор. Москвада ошо өзүнүн жумушу менен, өзүнүн специ менен иштейт. Байкем дагы ырдайт. Эжем азыр турмушта көйгөй тийип, Кудай буйрса, ошол менин концертим болот, жеке концертим болот. Кудай буйрса, ошол концертим болгондо ошо ар бир тууганым ырдайт. Мындай көпчүлүгү сырттан башка ырчылар чакырса, мен ошо бир туугандарым ырдайт, Кудай буйрса. Чыгармачыл үй бүлө деп сиздерди айтыш керек экен да. Ошентсе болот. 4-өөбүз тең ырдайбыз. Анан 4-өөбүздү, ушу 5-өөбүздү тең ата энем окутту да. Анан элдин балдары мынтип атам менен апама көп айтышат экен да. Балдарың жүрбөйсүнбү Москвага, иштебейби барып? Биз иштеттик, үйлөр салып койдук, ана мына деген сыяктуу сөздөр. Акча тапсын деп, Акча тапсын. Ана зачем аларга окутуп депчи. Окуганда бир нерсе чыкмак беле деген сыяктуу да. Нерселерди угуп бизди окуткан да. Мисалы, мен окудум, эжем окуду, байкем окуду, эки байкем баарыбыз тең ошо жогорку окуу жайларда окуганбыз. Мына азыр иним дагы улуттук консерваторияда окуйт. 3-курспу, 4-курс ушундай окуйт. Мен дагы окуйм Бейшеналияда. Анан ошо ата энеме ыраазычылык билдирем. Бизди ушинтип ошондой элдин сөзүнө, немесине чыдап окуткан да. Эми көп ушундай учурлар болгон да. Окуп эле атасың. Окутуп эмне кыласың? Бизге окшоп эле балдар, биздин балдарга окшоп эле Москвага жүргү, Россияга иштейсиң деген сыяктуу да сөздөрдү көп угушчу да. Болбой окутуп, азыр
жайдан өзүрүн көрүп келатат ооба. Сон сиз айтканда ушундай бир айткандар болот негизи, ой кетирип сал да, мынтип сал да, тигинтип сал да депчи. Бирок жогорку билим алыш керек. Анан негизи эле үйдөгүлөр сизди кантип эркелетишет? Биз Рыскелди эле деп айтабы? жок, рыскелди деп айтпайт. Неме үйдөгүлөр бир туугандарым ырысым деп ушинтишет. Апам эми биз мен жалып атам да ырсали деп ушинтип айтат. Досторум рыся дейт. Рысали деп Ырысалы. Эми мындай кыргызча айтканда ырысалы дейт. Бизде ушинтип ырсали деп коет. Анан досторум рыся дешет көпчүлүгү. Анан неме классташтарым артист дешет. Адамга ат коюу кличка деп коет го Кайсыл кличкаңыз жакпайт өзүңүзгө? Толук айткан жакпайт, Рыскелди деп. Эмнеге? Узундай сезиле берет мага. Кичинекейимден апамдын ошентип эркелеткендерин уккангабы, ошол мага көбүрөөк жагат. Бирок апамдын айтканда анын башка бирөөсү жакпайт. Апам ошентип айтканда гана жагат. Көбүнчө кичинекейимден жакшы эмес Рыскелди дегенчи. Мен атым коюп атканда Рыспек деп апам койгон экен. Апам Рыспек деп койгон экен. Рыспек деп эң алгачкы атыңыз Рыспек. Рыспек деп жөн төрөлгөндө ошентип койгон экен. Анан атам барып Рыскелди деп коюп койгон экен, жазып метрге Рыскелди кетип койгон экен. Анан ошондон кийин Рыскелди деп койгон. Азыр сүйүнөм, бирок Рыспек эмес, Рыскелди деп койгонуначы. Рыскелди Сатыбалдиев деп бир жерге жазсаң батпайт да. Узун Сатыбалдиев деген дагы узун. Ооба. Рыскелди деген дагы 8-9 томго да. Анан Рыскелди деп мынтип концерттерде чыгып атканда Рыскелди Сатыбалдиев деп толук айтканы жагат. Мынтип көчөдөн Рыскелди деп тааныбаган гана адамдар айтпаса, бирок тааныгандар, мен жакшы тааныгандар Рыскелди деп айтпайт. Рыся деп ушинтип айтышат. Негизи үйүңүздө атаңызга жакынсызбы же апаңызга? Апама. Атам менен мындай апам менен сүйлөшүп атасың, апам менен сүйлөшөт, атам жанында турса, ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшы, болду. Мындай апам менен подробно полный сүйлөшөт, кече мынтип, муну алдым, аны алдым. Ал нерсени атаңа деле айтасың, мындай атама деле айтып, сүйүнчүлөп ушинтем. Алган мындай чоңураак бир нерсе болсо дейм, апама болсо баарын айта берем да, муну алдым, аны алдым, эртең бияка барам, тияка барам деп. Негизи апама жакынмын. Мен өзүгө апама окшошмун. Мен апама окшошмун. Үйдө үчөөбүз апама окшошпуз, экөө атама окшош. Алар сарыраак, ак жумал да, биз кара тору ушундай. Еще бир аз агарып калгандыгымга. Бирок айтылат го, жигиттин кара торусу, кыздардын жүрөк урусу деп, Ооба, эми бирок карамын деп деле мынтип өзүмө бир неме кылбайм, бирок мындай кара торумун. Бирок мынтип жайындык көлгө барып, бир аз эс алып, күнгө күйүп калган болсоң, агарыш өтө кыйын. Ошо колунан келишинче күндөн сактанганга аракет кылабыз. Элге чыкканда да бир аз өзүбүзгө да приятный, мындай жагымдуу болсо, анан кайра телефондон кийин көргөндө да жакшыраак болсун депчи. Ошо. Сон азыр сүйлөшүп отурганда ата десеңиз жана кат жазды бала атага деген ыр эсиме келип атат да. Балким эгерде биле турган болсоңуз ошол чыгарманы аткарып бербейсизби азыр? Негизи толук эле билесизби? Толук билбейм. Сөздөрүн да жакшы билбейм, бирок автор деле урушпаса керек, же телефондон карасам болобу? Жок, болот, телефондон карап алыңыз. Негизи бул ырды көбү суранат, толугун чыгарып койчу деген сыяктуу дейчи. Бирок толугун сурап көрбөдүм. Анан азыр аткарсаңыз болот, Ооба, аткарып койсом урушпайт болуш керек, сотко берүү. Саитов Артык деген байкебиз тиккен. Сапар Эркебаев байкеге ырдаган. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Кат жазды бала атага, башыңды коюп катага,
Оруңду жерден көтөрбөй айылыңа барып бир көрбөй жүрөмүн жетпей батаңа. Оруңду жерден көтөрбөй айыңа барып бир көрбөй жүрөмүн жетпей батаңа. Оруба ата оруба, болоюн аса колуңа. Караңгы жерден чалынба, болоюн чырак жолуңа. Кат жазды бала атага, катыңды алдым садага. Сыздатып идиң балаңды, айылыңдан айтып саламды, зар болдум ата батаңа. Сыздатып идиң балаңды, айылыңдан айтып саламды, зар болдум ата батаңа. Оруба ата оруба, болоюн аса колуңа. Караңгы жерден чалынба, болоюн чырак жолуңа. Караңгы жерден чалынба, болоюн чырак жолуңа. Сон үнүңүзгө береке. Негизи эле атаңыз дагы ырдайбы? Негизи атам менен апам кыңылдап ырдап коет. Экөө Апам ырдаганда сонун ырдап коет мындай. Анан атам дагы мынтип өзүнүн тар чөйрөдө деп коет го, өзүнүн досторунун, өзүнүн жакындарынын арасында ырдаганда ырдап коет. Бирок көп ырдашпайт. Үйдөн апам жумуш кылып отуруп кыңылдап коет. Сонун ырдайт негизи. Апам да атам да ырдап коет. Жана деген жашыңызды айтпай койбодуңузбу бизгечи? Балким азыр ушундай суроолор да болуп атса керек эми. Келин качан алып келесиң депчи, же ушундай суроолор үй бүлөдө мындай талкуулайсыздарбы, беришеби? Ушуну айтыңызчы. Үй бүлөдө мен мындай жерге келип, интервью берип, мындай серьезный болуп отурган менен үйдөгүлөрдүн астында жалдыңдап тийишип ушинтип турам баарыначы, тамашалашып. Анан кээде тамашалап чалып калам. Эми үй даярданып тургулабыз, келин алып баратам деп, чулууңар деген сияқты тамашалашып калам. Качан үйлөнөсүң деп деле сурашпайт. Бирок өзүм айтып калам. Кудай буйрса, ушундай пландап атам. Кудай буйрса ушундай деп айтып калам. Бирок үйдөгүлөр сурашпайт деле. Бирок азыр боло элек менде. Пландап атасызбы? Анан ошол жерден сурап кетейинчи. Кудай буйрса, үйлөнсөм да, может, барып репортаж жазып кетесиздер. Алдын ала суроолойн деп атпаймынбы? Кудай буйрса, качан точно айта албайм, бирок Кудай буйрса жакын арада. Рыскелди мырзанын жүрөгү бошпу деген эле суроону бергим келип атат. Бош. Ортосундабы? Эмне ойлоп атасыз? Бош эмес десем туура болот го. Азыр бош эмес дейби? Ооба. Эми азыр биздин жашыбыздагылардын эч кимисин бош эмес го дейм. Канчада жашыңызда аябай интрига кылдыңыз го. Жаш элем, ушуну айтпай элеинчи, баары жагыбызда. Ушуну айтсам эле. Айтсаңыз эле нерсе болуп кетчү деп атат. Нерсе болуп кетчү. Ушу нерсенин көп болуп калды негизи. Ушу чыгып, элдин алдына чыгып, эл бир аз таанып, эл ошол нерсени сурап, бирок ушул нерсени айткым келбейт. Канчага чейин жашырайын деген оюңуз бар? Негизи эле айткым келбейт. Кийин өзүм ала келгенде чыгат болуш керек. Көбүнчө айткым келбейт. Мен тааныгандар билет, бирок мен канчада экенимди
Досторуңуз? Досторум, тааныштарым деле билет. Азыр дагы сизден мындай шаңдуу ырларды сурагым келип атат. Кайсыны аткарып бересиз? Кайсы чыгарманы аткарып бересиз бизге? Негизи гитарадан шаңдуу ыр деле билбейм, чын-чынына келгенде. Бирок Назираны ырдап берейин, Табай Бектурга агабыздын Назира деген жакшы чыгармасы бар, ошону аткарып берейин. Сен тартынбай мага карачы, колуң сунуп колум кармачы. Түбөлүктүү болуп мен менен, көп кыйнаба менин санамды, көп кыйнаба менин санамды. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. Түшүнбөдүм сенин оюңа, бере албадым каттын жобунда. Жүрсөң керек сен да кыйналып, ойго батып сары санага, ойго батып сары санага. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. О сүйгөнүм менин Назира, жүрөгүмдө жалгыз сен гана. Түбөлүк сүйүбүз Назира, калсынчы садагам Назира, калсынчы садагам Назира. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. Жаныңызда отуруп эле угуу бергиң келет экен. Үнүңүз аябай сонун экен чын. Мындай жаныңызда отурганда баары бир башкача болот адамга. Макул, сиз канча жашта экениңизди кийин концертке барганда билип алат окшойсуз. Кудай буйрса, ошол концертиме барып интервью алсаңыздар ошол жерде айтам. Айтасыңар, Кудай буйрса. Сонун негизи азыр дагы бир чыгарманы сизден сурагым келип атат. Жыйынтыктоочу чыгарма болсун, Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз азыр? Бир Ушунчалык өзүңүзгө жаккан. Бекбербиев агабыздын Сунам Ырдесте деген ырын негизи көп жерге барганда ырдайм. Анан ошолорду ырдагым келип атат. Дагы бир ырды ырдагым келип атат. Рыспай Абдыкадыров атабыздын Издейм сени деген. Келиңиз, издейм сени. Ошону ырдайын, азыр. Рыспай Абдыкадыров. Рыскелдин аткаруусунда Издейм сени, Издейм сени деген чыгарма. Негизи буну биринчи жолу ырдап атам эфирден. Бүгүн сизди аябай кыйнап атат окшойбуз, баардыгы биринчи жолу болуп атат. Жакшы элеби? Сон. Издейм сени арасынан элдерди, эң бир коз гүлзарынан жерлерди. Сен аламга издетүүгө жаралсаң, мен аламга, мен аламга дайым сени издөө үчүн келгенмин. Диктейм сени тизмегинен элдерди, бактарына бардык коз жерлерди.
Sen alamga kaygırdığa jaralsan, men alamga, men alamga, dayım sen dep kaygıruğa gelgenmin. Akbөгөкпү kızıl beken joluğundur, түсүн көрбөй орудum. Kışta kalgan жалбырактын өңүндө ажарыңа, dayım sende azudadın soluğum. Yaxshi yig'layın deb qoldim. Сонун. So'zni topmay qolmadim. Сонун. Концерт берүү эле алдыда максатыңызбы же дагы максаттарыңыз барбы? Же азыркы эң негизги план ушул болуп атабы? Эң негизги план ушул концертте жакшы берсем, мындай берсе. Андан кийинки жаңылыктарда ушу Кудай буйрса концерттен аласыздар. Айбан интриганы жакшы көрөт экенсиз. Негизи хайп ана дегенден алыспын негизи. Мени көрсөңүздөр история неме Инстаграмга деле көп история киргизбейм. Анан ушинтип айтып турган жагат негедирчи, антип баргыла көргүлө деген. Ошо. Дагы бир чыгарма аткарып берейинби? Ооба. Эгерде мүмкүн болсо. Неме? Мен акыркы жолу ушул деген бир чыгарманы аткаргам. Акжолтой Канатбек уулунун негизи темасы кош дегим келбейт. Кош дегим. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Акыркы жолугушуп айыкпа сорумушум, кош дедиң шыбырап, кой бербей кулдун ушу. Акыркы жолугушуп ачаки жолдун учу, жаш турду кылгырып жан дүйнөм булугуп, үмүттүн учту кушу. Кош дегим келбей, колдон кыса кармап жибербей, билгин сүйбөс эч ким бир мендей, а мени сендей. Кош дегим келбей, көздөрүңдөн өптүм жибербей, билгин сүйбөс эч ким бир мендей, а мени сендей. А бирок токто деген үнүң угулуп, жүрөккө түшүдөй сурулуп, сен жүгүрдүң мага бурулуп. Кош дегим келбей, кучактаймын сени жибербей, сүйбөс сени эч ким бир мендей, а мени сендей. Акыркы жолугушуп
кей жолдун учу кош дедиң шыбырап кой бербей колдун учу акыркы жолугушуу. Ойлоп тургум келет чоң рахмат бүгүнкү биздин студиябызда жаркыраттыңыз өзүңүздүн өзгөчө үнүңүз менен деп айткым келип турат. Буюрса алдыда концерт берип атыпсыз, сөзсүз түрдө барабыз, колдойбуз. Анан азыр мен сизге эркин микрофон берейин, күйөрмандарыңызга кайрылып айтсаңыз болот. Биринчиден сиздерге чоң рахмат ушундай бизди ушундай жаңы неме эфир Жаңы шоу. жаңы шоу Программа. жаңы программанын эң алгачкыларынан болуп келгениме кубанычтамын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ишиңиздер буюрса кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен сиздердин дагы. Анан жалпы кыргыз элине ысык саламымды жолдойм. Бардык үй бүлөдө, бардык жандардын, бардык үй бүлөнүн баарында тынч болсун, аманчылык болсун, ден соолукта болсун, ооруган, кырсыктаган адам аз болсун.